Баарына салам, бұл баштан-башта каналы, сіздер менен мен Амирбек. Эртең Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо күнү. Биз бүгүн талапкерлердин ачык булактардан алынган программалары тууралуу сөз кылабыз. Эгер биздин материалдарды ар дайым биринчи болуп көрүүнү кааласаңыз, биздин каналга катталып, коңгуроону басып коюңуз. Ачык жана жеткиликтүү программалары бар талапкерлердин тизмесин Жеңишбек Байгутиев, Аймен Касенов, Клара Сооронкулова, Бактыбек Калмаматов жана Бабыржан Толбаев ээледи. Ачык жана жеткиликтүү, ошол эле учурда бир аз кыскараак программалары бар талапкерлердин тизмесинде Равшан Жээнбеков, Каныбек Иманалиев жана Элдар Абакиров. Ал эми Садыр Жапаровдун кыска жана толук эмес программасы БШКнын сайтында илинип турган. Бирок, жаңы жылдан кийин бир аз узартылган варианты анын веб-сайтына илинген. Жапаровдун программасында сөз эркиндиги, жалпыга маалымдоо каражаттары, эл аралык мамилелер, тышкы саясат тууралуу такыр сөз козголбойт. Түндүк Корея сыяктуу жабык өлкө болобузбу деген суроо жаралбай койбойт. Бир нече талапкерлерде тастыкталган программалары бар. Алар Элдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Адахан Мадумаров. Бирок аларды толугу менен табуу мүмкүн болгон жок. Эч бир талапкер эл астында сүйлөгөн сөзүндө, программасында баарыбызды 2020 жылы ыйлаткан COVID-19 дарты тууралуу кеп козгобойт. Саламаттыкты сактоо тууралуу пункттар бар, бирок пандемияга басым коюлган эмес. Референдумга коюлган башкаруу формасы талапкерлердин программаларында негизги темалардын бири. Ал эми президенттик башкаруунун негизги коргоочусу болуп Садыр Жапаров эсептелет. Башкаруунун бул формасы анын вариантында бийлик бутактарынын ортосундагы механизмдерсиз сунушталат. Ошондой эле бул башкаруу формасын колдогондордун катарында Мадумаров, Абакиров дагы бар. Ал эми парламенттик башкаруу формасын жактагандардын катарын Сооронкулова, Иманалиев, Исаев, Калмаматов жана Толбаев толуктады. Ошондой эле өз позициясын аныктай элек талапкерлер дагы бар. Алар Кочкоров, Сегизбаев, Касенов, Байгутиев. Бардык талапкерлер мамлекеттик аппаратты оптималдаштырууну жана кыскартууну сунушташат. Тышкы карыз темасы талапкерлердин программасында ковид сыяктуу эле анча козголбойт. Жапаров бул көйгөйдү нарындагы жетим тоокенин сатып туруу эле чечип коебуз деп убада берип келет. Ал эми көпчүлүк талапкерлер жетим тоокенинин сатылышы боюнча кайчы пикирин билдирип келишет. Экономикалык өнүгүү боюнча талапкерлердин баарынын программалары окшош. Баары инвестиция коопсуздугун, экспортты колдоону, бизнеске жеңилдик берүүнү убадалашат. Бул багытта кененирээк талапкерлер Байгутиев, Толбаев, Абакировдор токтолгон. Коррупция менен күрөшүү боюнча талапкерлер УКМК прокуратура органдарында реформа жасоо керек экендигин айтышат. Ал эми Садыр Жапаровдун жана Канат Исаевдин программаларында коррупция менен күрөшүү тууралуу такыр сөз болбойт. Өлкөбүздөгү оорулуу көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелген чек ара көйгөйү да өкүнүчтүүсү талапкерлердин программаларында негизги орунду ээлеген эмес. Биз бүгүн талапкерлердин ачык булактардан алынган программалары тууралуу сөз кылдык. Эртең 10 январь күнү шайлоого барыңыз. Өз жарандык милдетиңизди аткарыңыз демекчибиз.